сыз болады. Ошондой эле мен бир асаларга окшош, нар жерден илим топтоп келсем, бул шагирдим Хикматулла, бул асалчыга окшош. Менин бардык топтоп келген илимимди, 35 жыл, 45 жыл алып келген илимимди 15 жылдын ичинде дагы бир сыр алып алган. Эгер мен эрчейин десеңер, тактап айтканда, биздин этикатыбыз, биздин карманган жолубуз туура деп эсептесеңер, менден бир фатва сурагыңар келсе, анда ошол шагирдим Хазрат Хикматулла дамадан барып фатва сурай берет. Устазы ошондой бир ошол Хазрат дамлага жол көрсөтүп кеткен. Бул биринчи нерсе. Экинчиси, ошол Хазрат дамланын дагы бир илим деңгээли, тутунган жолу, карманган жолунун туура экендигине дагы бир далил айтсак, мисалы биз диплом алганбыз. Менин дипломум Фуркаттагы Абдыжапар Ислам университетинен 2016-2017 жылдары кызыл диплом менен бүтүмүз ошол жерде. Кызыл алганбыз. Бирок мен ошол алган дипломум менин илим деңгээлим бир 4-5 китеп окусак, ошол илим деңгээл пайгамбарыбызга жеткенби, жеткен эмесби, мен аны билбейм аны. Тактап айтканда, кыргызда ата урууну зынжир деп коет да, урууну. Маселен, атасы ким, чоң атасы ким, чоң атасынын атасы ким, кыскасы ошентип, жет атасынча кыргызда ошондой бир салт бар. Бул дин илиминде да ошондой бир салт бар. Кандай салт? Устазы ким, устазынын устазы ким, анын устазы ким. Мен 2 устазын билишим мүмкүн, же 3 устазын билишим мүмкүн, андан арысын билбейм. Тактап айтканда, мен илим деңгээлим пайгамбарыбыздан калганбы, аны билбейм. Бирок Тажикстанда Хазрат Дамланын колунда териден болгон бир диплом бар азыр, ушул мамлекетте. Хазрат Дамла кайтыш болуп калды, өтүп кетти. Ошол Хазрат Дамланын ал шагирттеринде калганды. Ошол Хазрат Дамлага ушундай бир диплом барган. Ал диплом пайгамбарыбыздын бир жагы кайнатасы, экинчи жагы үммөттүн эң абзели болгон Абу Бакр разияллаху анхудан калган диплом. Абу Бакр разияллаху анху териге өзүнүн атын жазып, бул өзүмдүн атымдан шагиртим, мына шагиртиме. Ал шагирти эң ишеничтүү шагиртине таштаган. Ошентип олтуруп, илим деңгээли пайгамбар алейхисаламдан баштап, мына Хазрат Дамлагача жетип келген. Эң ишеничтүү шагирттерим деп келип олтуруп, Хазрат Дамлага жетип келген. Ол дегени Хазрат Дамланын тутунган жолу, анын илим деңгээли пайгамбарыбызга чейин такалат. Силсиласы, анын зынжыры пайгамбарыбызга такалат. Ошон үчүн биз тутунган жолдо азыркындай интернет тармактарындагы туура эмес, интернет тармагындагы талаш маселелер көп болуп атат, көрөбүз. Бирөө болот дейт, экинчиси болбойт дейт. Ошондой маселелердин бардыгында ошол Хазрат Дамладан фатва сурабыз, ошол Хазрат Дамла айтып кетти. Мына китебинде дагы калтырып кетти. Ошол китебинде дагы ошол туура эмес маселелерди кече дагы айтып өттүк. Жылдыктын, кырктыктын, башканын, же болбосо мехсандардын, же башка бир шариат өкүмдөрүнүн шариатта бар салттуу, мына Орто Азиянын илгерки аксакалдары, Орто Азиянын илгерки алымдары карманган туура жол, ошол туура пайгамбарыбыздын карманган жол экендигине далилдеп, хадистер менен далилдеп кеткен. Ошол нерсени кечеги айыт намазында бир нечесин айтып өттүк. Тактап айтканда, мына хадистин мааниси ушулда. Кудай Таала ар 100 жылда бир үммөткө, бул үммөткө бир инсанды чыгарып турат. Ал инсан южаддидулахум динахум, үммөттүн динин жаңылап берип турат. Үммөттүн динин жаңылоо дегени үммөттөгү жанагындай туура эмес маселелерди, туура эмес чукур маселелерде чукур кирип кеткен жерлерини, жок, бул андай эмес, бул арам эмес, бул ширк эмес. Ошол нерсени бизге түшүндүрүп айтып берип турат. Ошондой инсандарды 100 жылда бир чыгарып турат. Ошол дамлардын бир өзү Хазрат Дамла. Дамла, Хазрат Хикматулла Дамланын дагы бир нерсесин айтсак, бул Хазрат Дамланы агасы баягы военный тармагында иштеп, акча каражат тармагында акча каражат жагынан агасы колдоп турган. Мухаммад Хиндистани жана Кыргыз Дамла дедик, 45 жыл болгон. Ошол Дамланын алдында илим алып жүргөндө бир күн агасы Дамланын алдына, Хазрат Дамланын алдына кабар алган экен. Келсе, Хазрат Дамла окутуп атыптыр, Тажикстанда Хазрат Дамла. Анан жанагы Хиндистан Дамлага ачууланыптыр. Дамла, буну сизге илим алып жөнөтсөм, бул уктап атат. Мен кыйналып иштеп атсам, башка кылып атсам, бул уктап жатат, илим окуп айтат дегенде, ошол жерде 45 жыл окуган Мухаммад Хиндистани, тактап айтканда Орто Азияга илим жеткизген Мухаммад Хиндистани Дамла Хазрат Дамла жөнүндө мындай деп айткан. Жок, муну ойготпоңуз деп. Муну ойготпоңуз. Бул ойго жүргөн мезгилде менден сабак алганы менен уктаган мезгилде имам Азам Абу Ханифа
Ustazının көрсөтмөсү, ustazının aytқан сөзü. Бұл Hazret Amla'nın bir geçegi kaytış bolğan uçurundağı bir keramat, kaytış bolğan uçurundağı bir Kuday Taala'nın uşul zatlı bir ulu ümmetin dinini tazalap bere turgan zat ekendigine dalil katары ölümünü dagы ошондой bir үлгүлүү кылып койду. Кантип Hazret Amla'bыздын ölümünü айтсак, кайтыш болгон мезгилинде. Орозонун биринчи күнү кайтыш болду. Анан кайтыш болуштан 1-2 күн мурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir кичинекей жаш баланы түшүнө келет. Ошол Hazret Amla'нын айылында, ошол территориядагы bir кичинекей балага жашына жетелек, албетте балага жашына жетелек болгон бала анын жүрөгү таза, күнөөлөрдөн арылган болбойт. Күнөөкөр болбойт да, себеби ага күнөө жазылбайт. Ошондой bir жүрөгү таза болгон, күнөөгө малынбаган кичинекей жаш баланын түшүнө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кирет. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Мен руани фил манам фақад руани хақ. Kim meni түшүндө көрсө, чындап мени көрүптүр дейт. Себеби шайтан менин сүрөтүмө кире албайт, эч бир түштө дагы dedi Пайгамбарыбыз. Шайтан алейхилага түштө дагы пайгамбармын, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламмын деп жолуга албайт. Эми жанагы кичинекей жаш баланын түшүндө пайгамбарыбыз кирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтыптыр. Hazret Amla'bыздын аты Хикматулла. Тайсында Hazretimizdin. Allah rahmat kılsın. Баягы жаш баланын түшүндө айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Sen барып биздин Хикматуллага айт деп. Ал жерде Hazret Amla'ны биздин деп өзүнө ниспат берип, ошол өзүнүн үммөт экендигине, ошол пайгамбар алейхиссалам мураскор экендигине далилдеп биздин Хикматуллага барып айт. Ал буга чейин өтө кыйынчылык көрдү. Себеби билесиздер, Тажикстанда сакал койгону керек болсо кеңири мечитке намаз окуган уруксат жок. Бирок ошондой кыйын жагдайда дагы Hazret Amla'нын алдында 400-500 шагирт болуп турган. Кыргызстандан дагы канчалары барып окуп келишти. Өзбекстандан канчалары барып окуп келишти. Dungandardan kançalar var okup gelişti. Kazaklardan kançalar var okup gelişti. Oşonday bir kıyın jagdayda dagı Hazret Amla'nın altında öte bir ders mudavamat menen, öte bir daimi olup, ders öte bir beken bolup durgan oşon mezgillerden. Oşonday kıyınçılık. Uturu военный tarmak jagынан Hazret Amla'nın medresesinde, oşonun oku jayına uturu atakalar bulup, kelip, jaup ketet. Военныйлар келгенде балдар таркап кетет. Анан кайра кеткенден кийин даңк балдар келип алышат, ошол жерде окуп жүрүшөт. Тактап айтканда, биздин илгерки аксакалдарыбыз кылгандай кыйынчылыкты Hazret Amla ошол жерде ушул доорлордо 2018, 2017, 2016, 2010дон баштап кыскасы айтор андан арагы болсун, ушул биз кеңирчиликте жүргөн мезгилде аларда ошондой бир кыйынчылык болуп, ошондой кыйынчылыкка сабап берип жүргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагы жаш баланын түшүндө айтты, эмне деди? Sen бар биздин Хикматуллага айт. Ал инсан жаштыгынан өтө кыйналды, өтө кыйынчылык көрдү. Кызматта өтө кыйынчылык көрдү. Жана дагы ага барып айт. Биздин Хикматуллага барып айт. Ал мурдалары мындан алдын өтө көп бизди түштөрүндө көрчү эле. Бизге жолуга турган мезгили келди деп. Ошол менен Hazret Amla'га барып айткан жанагы бала. Ошол түштү бир жолу эмес 3 ирет көргөн. Ошол түштү кайра жана жаш бала. Анан Hazret Amla Orozога 1 күн калганда, 2 күн калганда Душанбеден Абдышкур деген бир караке Hazret Amla'нын алдына келген мезгилде Hazret Amla ал каракеге мынтип айткан сөзү бар экен. Караке, мынау Орозону, мынау Рамазан айында узагыраак сапарга чыгып атабыз, Орозо кармай албай калып ошойбуз деген сөз бар. Анан ошентип жанагы караке onu угат, андан кийин кетет. Ошону менен Hazret Amla'быз биринчи орозону кармайт. Рамазандын биринчи орозосун кармайт. Түнү шам болгондо оозун ачат. Оозун ачып, андан кийин шам намазын окуйт. Шам намазын окуп, шам намазынан кийин албетте биздикилер нафилде окуа койсо, ода өрөт сүннөт таштап койсо, андай эмес. Hazret Amla алдына нафил намаздар биз барып өзүбүз ошол жерде зыяратта болгон мезгилде, ошол жерде жүргөн мезгилде өтө көрдүк. Hazret Amla шамдан кийинки нафил намаздарга өтө бекем. Бирок ошол шамдан кийин фарз сүннөт намаздан сырткаркы нафил намаздар дайым окуган, күнүнө окуган нафил намаздарын окуду ошол күнү дагы. Андан сырткары адаттагы окуган намаздан караганда дагы көбүрөөк намаз окуду дейт. Шагирттер айтат. Анан нафил намаздарды бүткөн соң ошол жерде отуруп зикирлери бар эле, ошол зикирлерин тартып отуруп, зикирде отурган жерде жаны үзүлдү.
Kандай bir үлgülü, kандай bir insaniyatка үлgü bola turgan can üzülü. Oşol ölümünü dagın bir keremet kılıp koydu. Ölümünü dagın bir uluu kılıp koydu. Epte öylöşü, bir nese olu öylöşü. Maçta vurup kettice birine андай olgun çok. Uluu zattardın ölümünü dagın Kuday Taala oşonday bir uluu martabaga koyup koydu. Anın uluu zat ekendigini, awliya ekendigini Kuday Taala oşol жерде dagın bir көрсөттү. Oşol zat bizge ne kıldı? Keşeki ayet namazında dagın ayttık. Mına oşol dalillerdi aytıp, azırkı dinde çukur girip ketkenlerdi. Dinde bir turames meselelerdi, turames fatvalardı bergenlerge karşı kanday dalillerdi, kanday bir sonun dalillerdi alıp gelip koyganda. İlgerki saltуу dinimizde bar nerseni dalildep ilgerki ata bababız oyna öyle bu meselelerdi çıkarıp koybogon ekendigini dalildep berdi bizgeçi. İlgerki ata bababızda dagın oşonda bir çoğun alım avliyalar ötkön. 100 yıl aldın ele avliyalarda nimede köl jergesinde jetake degen var. Alardın polni bardık avliya oldu. Kudayga jakın insanlar boldu. Anın tarjumanını, anın ömür bayanını uksanız bir özünce bir keremet. Anın takvalığını uksanız özünce bir keremet. Noka jergesinde dagın, çoğalay jergesinde dagın öte çoğun avliyalar bolgan ilgeri. Öte çoğun alımlar bolgan. Birok oşol alımlar, oşol avliyaullohtor bizge salt kılıp, saltуу maksatında dindi salt menen жеткизип түшүндүрүп кетсе, анан oşol saltка амал кылбаш керек, динге амал кылыш керек. Oşol saltыбыз din болуп атат биздики. Oşol avliyalar, oşol alımlar dindi salt menen gana bizge түшүндүрүп койду. Просто salt деп атап койду гана, oşol din өзү oşol. Ihsan salt эле bizde, oşol din эле. Пайгамбарыбыздын канча хадистери менен ihsанын бар экендиги далилдеп.